орозонун улуулугу жана сообу тууралуу пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен келтире кетели. Аллахтын алдында орозодой сооптуу ибадат жок. Орозо бирөөнү анын көңүлү тарткан тамак аштардан кур калтырса, Аллах ага 5 мөмөлөрүнөн жегизип 5 сууларынан ичирет. Бейиште Раян деп аталган эшик бар. Андан орозо кармагандар гана кире алат. Орозо кармаган адам рызкысын адалдан эле жеген болсо, акыретте эсепке тартылбайт. Орозо кармаган адамдын уйкусу ибадат, унчпай турганы тасбих болуп саналат. Жакшы иштерине жана ибадаттарына эселеп сооп берилет. Дуасы Аллах тарабынан кабыл кылынып, күнөөлөрү кечирилет.